Урматтуу мекендештер, урматтуу партиялаштар, биздин партия үчүн жаңылык ушул болуп турат. Биз электрондук каттоого өттүк. Мына 13 жылдан бери бир канча биздин мүчөлөрүбүз жаштарына байланыштуу, ар кандай шарттарга байланыштуу бул дүйнө менен кош айтышып кеткендери бар, Кыргыз Республикасынан сыртка чыгып кеткендери бар. Биз кайрадан баарын топтоп электрондук каттоодон өткөрүү максатында бүтүн kg.com деген электрондук каттоону ишке ашырып атабыз. Ушул сайт аркылуу кирип катталып койсоңуздар деген суранышты айтам. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, алыскы Москва шаарынан жалпыңыздарга салам жолдоо менен биргеликте биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын эми Бүтүн kg.com сайты ачылып отурат. Бул сайтта көптөгөн ушул мамлекеттик ишканалар аткара албаган, тышкы иштер министри чет мамлекетке тараган бизге окшогон мекендештерге бир айдан бери убада кылып, бирок консулдук каттоого онлайн туруунун жолун көрсөтпөй, жана ошондой эле дагы деле ошол убадасы ишке ашпай турса дагы биз Бүтүн Кыргызстан сайты электрондук каттоону онлайн түрүндө Бүтүн kg.com сайтынан кабыл алып атабыз. Эми мекендештер, жалпы Адахам Кимсанбаевдин күйөрмандары, колдоочулары, жалпыңыздарга ушул белгилүү болгондой эле Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарыхы, Адахам Мадымаровдун басып өткөн жолу жана ошондой эле Бүтүн Кыргызстандын мүчөсүндө курамында жүргөн жаштардын, жалпы ушул партияга күйгөн, Кыргызстандын келечегин ойлогон эр азаматтардын жалпы маалыматтарын, менин укугум бар, мен макул эмесмин кыймылынын багыты жана ошондой эле кылып жаткан иш аракеттери, жасаган жумуштары тууралуу жалаң гана Бүтүн Кыргызстан сайтынан көрө аласыздар. Жана мындан кийин сиздер ушул маалыматтар менен өзүңүздөрдүн социалдык тармактарыңыздарда, WhatsApp группаларыңызда деги эле ушул электрондук түрдө баарыңыздарга жеткиресиздер. Биз дагы санариптен артта калбай, көпчүлүк партиялардан алгачкы ирет биз өзүбүздүн онлайн каттообузду ишке ашырдык. Эми сөзсүз түрдө Бүтүн Кыргызстан партиясынын сайтына электрондук каттоого турганды унутпаңыздар. Бунун дагы бир пайдалуу жагы бар. Бийлик ар тараптан мүмкүн шайлоо оюндары болуп кетип, биздин консулдук учетко электрондук каттоого турган жок деген шылтоосуна дагы Бүтүн Кыргызстан партиясын колдойм деген, ушул партияга биз деген добушубузду берем деген ушунча адам катталган. Биздин базага катталган, силердин базаңарга кандайча катталбады деген ошол тактоону дагы жүргүзгөнгө бизге абдан жакшы болот. Андыктан мекендештер, колуңуздагы смартфон, телефон аркылуу, компьютер аркылуу, планшет аркылуу оңой гана каттоого тура аласыздар. Кантип каттоого турууну, кантип биз менен байланышууну жана кантип маалымат алууну мен бул жерде баарыңыздарга көрсөтүп кетем. Андыктан жалпыңыздарга ийгилик каалоо менен биргеликте сиздер менен Орозайым Нарматова сиздерге ушул маалыматты бөлүшүп кеттим. Аман болуңуздар. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөрдүн кол телефонуңуздардан жана ошондой эле компьютериңиздардан Google'га Бүтүн kg.com дарегин жазып, биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын сайтына кире аласыздар. Жана ошондой эле сайттагы кызыктуу маалыматтарды окуп, Адахам Кимсанбаевич Мадымаровдун интервьюларын, акыркы берген маалыматтарын окуп көрө аласыздар. Жана ошондой эле биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын сайтында база жана катталуу бөлүмүнө кирип, өзүңүздөр каттоого турсаңыздар болот. Анда сиз таанышыңыз же болбосо интернет аркылуу билгендигиңизди жазып, анын ичинде атыңызды, фамилияңызды жана ошондой эле отчествоңузду жазып, паспорт маалыматында паспортуңуздун номерун, сериясын жазып, паспортуңузду качан алгандыгы тууралуу датасын жазасыз. Жана ошондой эле паспорт боюнча кайсыл жерде каттоого турсаңыз, ошол жердин дарегин жазасыз. Жана ошондой эле учурда жашаган жериңиздин дагы дарегин жазып, сөзсүз түрдө email адресиңизди бөлүшүп жазууну унутпаңыз. Болбосо каттоого туруу мүмкүн эмес. Урматтуу мекендештер, биометрикалык каттоодон өтсөңүз ооба, каттоодон өтпөсөңүз жок деген белгини сөзсүз түрдө басыңыз. Жана ошондой эле сайттагы жалпы ушул каттоого турган шарттарга макулмун деген баскычты басып, биздин сайтка каттоого тура аласыз. Эгерде сиз мурда кийин каттоого турсаңыз, анда сайт автоматтык түрдө сиздин каттоого тургандыгыңыз тууралуу маалымат чыгарып коет.